Баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматы Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин мамлекеттик баңгизаттарга каршы саясатты ишке ашыруучу өз алдынча түзүмдүк бөлүгү болуп саналат. Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгы менен бекитилген Кыргыз Республикасынын 2026 жылга чейинки өнүгүүсүнүн улуттук программасына ылайык кызматтын аракеттери баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы аракеттенүүгө, баңгизаттардын эл аралык транзитине бөгөт коюуга багытталган. Аталган улуттук программанын баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү бөлүгү кызматтын сунуштарынын негизинде түзүлгөн. Баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы аракеттенүү чөйрөсүндө мамлекеттик башкарууну өркүндөтүү максатында Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетине караштуу баңгизат каражаттарды, психотроптук заттарды жана прекурсорлорду контролдоо боюнча мамлекеттик координациялоочу комитети иштейт. Анын аткаруучу органы болуп аталган кызмат саналат. Жыл башынан бери кызмат тарабынан аталган мамлекеттик комитеттин 2 отуруму президенттин администрациясынын өкүлдөрүнүн, тийиштүү министрликтердин жана ведомстволордун жетекчилеринин катышуусу менен уюштурулуп өткөрүлгөн. Бишкек шаарында Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин баңгизаттарга каршы программасынын долбоору, анын 2021-2025 жылдардагы мезгилге ишке ашыруу мерчеми жана Чолпон Ата шаарында Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын кызыкчылыгы үчүн учкучсуз учак аппараттарды колдонуу маселелери каралган. Баңгизаттарга каршы ишмердүүлүктүн негизги багыттарынын бири болуп, эл аралык жана регионалдык уюмдар, ошондой эле чет мамлекеттердин компетенттүү органдары менен баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы аракеттенүү чөйрөсүндө бирге кызматташуу болуп эсептелет. Эл аралык уюмдар менен кызматташууну өнүктүрүү алкагында Алматы шаарында кызмат тарабынан баңгизат каражаттарды, психотроптук заттарды жана алардын прекурсорлорун мыйзамсыз жүгүртүү менен күрөшүү боюнча Борбордук Азиядагы аймактык маалымат координациялоо борборунун өкүлдөрү менен жумушчу жолугушуу уюштурулуп, көзөмөлдөп жеткирүү ыкмасы боюнча атайын операцияларды өткөрүү, маалымат алмашуу, борбордун базасын пайдалануу жана операцияларды уюштуруу боюнча өз ара аракеттенүү маселелери талкууланды. Ош шаарында Кыргыз-Өзбек ведомстволор аралык координациялоо жумушчу тобунун биргелешкен отурумунун алкагында Өзбекстандын ички иштер министринин орун басарынын жетекчилиги алдындагы Өзбек делегациясы менен Ош шаары жана Ош облусу боюнча кызматтын башкармалыгынын базасында жолугушуу болуп өттү. Аталган жолугушуунун жыйынтыгында Өзбек делегациясына кызматтын дарамети көрсөтүлүп, эки тараптын укук коргоо органдарынын арасындагы мындан аркы кызматташуунун стратегиялык багыттары аныкталган. Ысык-Көл облусунун аймагында Кыргыз Республикасынын мамлекеттик мекемелеринин, укук коргоо органдарынын өкүлдөрүнөн жана Орусия Федерациясынын ЦСТ учкучсуз учак аппараттарын чыгаруучу Орусиянын алдыңкы Калашников компанияларынын тобунан, Росгвардиянын, Тышкы иштер министрлигинин, Ички иштер министрлигинин өкүлдөрүнөн турган делегациянын катышуусу менен баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүү менен күрөшүүдө учкучсуз учак аппараттарын колдонуу боюнча биринчи жолу кыргыз-орус машыгуулары уюштурулган. Мындан сырткары Ош облусунун Алай районунун аймагында тоо шартында баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүү менен күрөшүүдө учкучсуз учак аппараттарын колдонуу боюнча Беларусь Республикасынын илимдеринин улуттук академиясынын көп функционалдуу учаксыз комплекстердин илимий өндүрүш борборунун адистерин чакыруу менен практикалык тренинг өткөрүлгөн. Аталган тренингте Кыргыз Республикасынын мамлекеттик мекемелеринин, укук коргоо органдарынын өкүлдөрү катышкан. Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлиги менен Орусия Федерациясынын Ички иштер министрлигинин ортосундагы макулдашууну ишке ашыруунун алкагында Ички иштер министрлигинин базасында кызмат тарабынан баасы 218.750 АКШ долларын түзгөн 15 Chevrolet Cobalt унаасын жана 2 Gazelle Next микроавтобусту тапшыруу аземи уюштурулган. Кызматтын базасында Кыргыз Республикасындагы Япониянын атайын жана ыйгарым укуктуу өкүлү Маэда Сигеки менен жолугушуу өткөрүлүп, анын жүрүшүндө Ички иштер министрлигинин академиясында кызматтын демилгеси менен түзүлгөн атайын курсту каржылоо боюнча долбоорду ишке ашыруу маселеси талкууланган. Европадагы коопсуздук жана кызматташтык боюнча уюмдун Бишкек шаарындагы программалык кеңсесинин өкүлдөрү менен жолугушуу өткөрүлүп, анын жүрүшүндө баңгиликти алдын алуу чөйрөсүндөгү кызматташуу маселелери талкууланган. Европа бирлигинин Бишкектеги программалык кеңсесинин өкүлдөрү менен жолугушуу өткөрүлүп, анын жүрүшүндө Борбордук Азиядагы баңгизаттарды контролдоо программаларын ишке ашыруу боюнча биргелешкен иш-чараларды өткөрүү маселелери талкууланган.
Баңгиликти алдын алуу максатында кызмат тарабынан жаштардын бош убактысын өткөрүүгө жана чыгармачылык дараметинин өнүгүүсүнө шарт түзүүгө ар кандай демилгелерди колдонууга дене тарбия маданиятын, спортту, сергек жашоо мүнөзүн үгүттөөгө багытталган масштабдуу иш-чаралар уюштурулган. Ар кандай социалдык тармактарда, анын ичинен мектептердин, колледждердин, жогорку окуу жайларынын окуучуларынын, студенттердин арасында жана жалпыга маалымдоо каражаттарында жигердүү иштер өткөрүлүп жатат. Үстүбүздөгү жылдын 9 айында баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматы тарабынан 26 спорттук, билим берүү чөйрөсүндө 92 алдын алуу иш-чара уюштурулган. Жалпыга маалымдоо каражаттарында жана социалдык тармактарда 200дөн ашык материал жарыяланган. Баңгиликти алдын алууга системалуу мамилени камсыз кылуу үчүн жана алдын алуу чараларын күчөтүүгө, ушул маселеге тартылган жарандардын санын азайтууга кызмат коомдук ишмерлерди жана педагогдорду, социалдык жумушчуларды, психологдорду, медициналык жумушчуларды тарткан. Жыл башынан бери баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматынын демилгеси менен мамлекеттик мекемелердин жана уюмдардын өкүлдөрүнүн катышуусу менен 34 кеңешме уюштурулуп, алардын жыйынтыктары боюнча биргелешкен алдын алуу комплексин ишке ашыруу механизмдери иштелип чыккан. Мындан сырткары, республиканын аймагында жапай өсүүчү баңгизатты камтыган өсүмдүктөрдү жок кылуу максатында жүргүзүлгөн Кара Куурай ыкчам алдын алуу операциясынын алкагында 3023 гектар жер изилденип, 250 гектардагы жалпы салмагы 187 тонна 675 килограмм Кара Куурай орулуп, өрттөө жолу менен жок кылынды. Өткөрүлгөн алдын алуу иш-чараларынын натыйжасында акыркы жылдарда баңгиликке көз карандылардын санынын азаюу тенденциясы байкалган. Кызмат тарабынан ченем жаратуучу ишмердүүлүк алкагында төмөнкү иштер аткарылган. Кыргыз Республикасынын баңгизат каражаттар, психотроптук заттар, алардын окшоштору жана прекурсорлор жөнүндө мыйзамынын долбоору баңгизаттарды, психотроптук заттарды жана прекурсорлорду контролдоо боюнча мамлекеттик комитеттин алкагында иштелип чыгууда. 2021 жылдын 12 апрелинде күчүнө кирген Кыргыз Республикасынын 2000 жылдын 30 ноябрындагы көз карандысыз мамлекеттердин шериктештигине катышуучу мамлекеттердин баңгизат каражаттарды, психотроптук заттарды жана прекурсорлорду мыйзамсыз жүгүртүү менен күрөшүүдөгү кызматташтыгы жөнүндө макулдашууга өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу протоколун ратификациялоо жөнүндө мыйзамынын долбоору иштелип чыккан. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2018 жылдын 18 декабрындагы номер 587 Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматын түзүү жөнүндө токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу токтомунун долбоору иштелип чыгып, толуктоолор 2021 жылдын 1 апрелинде күчүнө кирген. Кыргыз Республикасынын президентинин 2021 жылдын 29 июнундагы мамлекеттик аппараттын штаттык санын кыскартуу жөнүндө жарлыгын аткаруу максатында кызмат тарабынан штаттык структураны кайра карап чыгуу жана азыркы кездеги коркунучтарга жана жаңы тенденцияларга шайкеш келген дараметти жогорулатуу жолдорун жана мүмкүнчүлүктөрүн иликтеп штаттык өзгөртүүлөр киргизилди. Республиканын ички иштер органдарынын аймактык бөлүктөрүн бекемдөө максатында 33 штаттык бирдик берилип, алардын эсебинен баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү боюнча бөлүмдөр, бөлүмчөлөр жана топтор түзүлгөн. Өткөрүлгөн оптимизациялоого ылайык кызматтын түзүмүндө кинологиялык борбор жана тергөө бөлүмү киргизилген. Бүгүнкү күндө региондо интернет мейкиндигин колдонуу менен синтетикалык баңгизаттарды байланышпай туруп сатуу тенденциясы байкалат. Darknet жабык тармагы жана Vipol, Telegram жана башка мобилдик мессенджерлер аркылуу ушуга окшогон тенденцияларды эске алуу менен кызматта синтетикалык баңгизаттарга, IT технологиялар чөйрөсүндөгү баңгилик коркунучтарга жана баңгилик кирешилерди легалдаштырууга каршы аракеттенүү башкармалыгы түзүлгөн. Жаңы түзүлгөн башкармалык тарабынан 10 килограмм 100 грамм жалпы салмактагы метамфетамин алынган. Алынган метамфетамин 150 000 дозаны, рыноктагы жалпы баасы 45 миллион 450 000 сомду түзгөн. Мониторинг жүргүзүүнүн натыйжасында 20 интернет ресурстар аркылуу байланышсыз ыкма менен баңгизаттарды жайылткан интернет дүкөн аныкталып, анын ичинен азыркы учурда 7 дүкөндөн кылмыштуу ишмердүүлүгү токтотулган. Каннабис тобундагы баңгизаттарды өндүрүүчү 2 жашыруун лабораториянын ишмердүүлүгүнө бөгөт коюлган. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети жана Орусиянын Ички иштер министрлиги менен биргеликте ыкчам иштелменин жүрүшүндө синтетикалык баңгизаттарды өндүрүү боюнча жашыруун баңгилик лаборатория аныкталган.
Кыргыз Республикасынын аймагы аркылуу Афганистанда өндүрүлгөн баңгизаттардын транзитине жана аларды жеткирүү каналдарына бөгөт коюу максатында баңгизаттарды көзөмөлдөп жеткирүү боюнча операциялар ийгиликтүү өткөрүлдү. Орусиянын жана Казакстандын укук коргоо органдары менен тыгыз өз ара аракеттенүүдө эл аралык көзөмөлдөп жеткирүү ыкмасы боюнча катар операциялар өткөрүлүп, натыйжада Орусия Федерациясынын жана Казакстан Республикасынын аймактарында Афганистанда өндүрүлгөн 35 килограмм 350 грамм баңгизаттар алынган. Тажикстан Республикасынын Ички иштер министрлигинин уюшкан кылмыштуулук менен күрөшүү башкармалыгы менен биргеликте өткөрүлгөн иш-чаралардын жүрүшүндө Кыргызстандын, Тажикстандын жана Орусия Федерациясынын жарандарынан турган улуттар аралык кылмыштуу баңгилик топтун ишмердүүлүгүнө бөгөт коюлган. Алар WhatsApp мессенджерин колдонуп, Кыргыз Республикасынын аймагында баңгизаттарды байланышсыз сатууну уюштурган. Биргелешип өткөрүлгөн ыкчам иш-чаралардын жыйынтыгында Кыргыз Республикасынын аймагынан 1 килограмм 994 грамм гашиш жана Тажикстан Республикасынын аймагынан 17 килограмм гашиш баңги каражаты алынган. 114 адамдан турган топтордун курамында жасаган 47 баңгилик кылмыш аныкталып, 853 килограмм 586 грамм баңгизат каражаттары алынган. Уюшкан баңгилик топтордун 9 мүчөсү кармалып, жазык жоопкерчилигине тартылышкан. 2021 жылдын 9 айында мыйзамсыз жүгүртүүдөн алынган 3 тонна 131 килограмм 255 грамм баңгизаттар прекурсорлорду кошпогондо орточо 2 миллион 800 миң дозаны түзүп, алардын болжолдуу баасы 3 миллион АКШ долларын түзөт. Кызмат мындан арыда баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы аракеттенүүгө, баңгилик кылмыштарды алдын алууга жана эл аралык кызматташууну өнүктүрүүгө, ошондой эле чет мамлекеттик тажрыйбаларды өздөштүрүп, өзүнүн ишмердүүлүгүндө алдыңкы технологияларды киргизүүгө аракет жумшоого ниеттенет.